Саламатсыздарбы бүгүнкү урматтуу теле көрүүчүлөр. Бүгүн биз бактылуу үй бүлөнүн сыры эмнеде жана жубайлар эмнелерге басым жасаш керек, кандай мамилелер болуш керек, кандай мамилелерге басымдуулук кылыш керек деген тема алкагында сөз кылабыз. Үй бүлө бул коомдогу социалдык мамилелердин бир бөлүгү болуп эсептелинет. Андан сырткары үй бүлө дегенде биз кичинекей мамлекетти түшүнүшүбүз керек. Үй бүлөнүн бири-бири менен ысык мамиле болушунда жана үй бүлө курууда кандай ыкмаларга көңүл бөлүшүбүз керек? Биринчи бул ыкмалардын бири кабыл алуу болуп эсептелинет. Жубайлардын бири-бирин туура кабыл алышы. Кандай болсо ошондой кабыл алуу. Себебинде биз жубайларыбызды өзгөртө албайбыз. Анын кемчиликтерин жана өзгөчөлүктөрү менен бирге кошо кабыл алышыбыз керек. Андан кийин экинчи ыкма бул жоопкерчилик. Бизде жубайлардын, мисалы мырзалардын өзүнүн жоопкерчилиги жана аял затынын өзүнүн жоопкерчилиги деп карайбыз. Эми караңыздар, биз жоопкерчиликтин баарын эле жолдошубузга же болбосо мырзаларга артып коюуга болбойт. Себебинде жоопкерчиликти жубайлардын экөөнө тең тийиштүү болуш керек. Жубайлар үйдөгү майда иштерди дагы чогуу жасаганга аракет жасашыбыз керек. Жоопкерчилик мына ошондо жатат. Ар бир жасаган ишибизге же болбосо кандайдыр бир пикир келишпестикке жооп берүү менен өзүбүзгө жоопкерчиликти алат экенбиз. Андан сырткары көз карандысыздык. Сиз жубайыңызды же болбосо төгөйүңүздү хоббилерин аткарганга мүмкүнчүлүк түзүп бериңиз. Жана ортоктош болуңуз. Себебинде жубайыңыздын сизге чейинки өзүнүн кызыккан кандайдыр бир нерсеге хоббилери болгон. Мына ушул нерселерди эске алып, аны өз алдынча коюуга аракет кылыңыздар. Андан сырткары жакшы угуучу болуңуз. Жакшы угуучу бул эки төгөйдүн тең аялыңызга жана күйөөңүзгө тиешелүү нерселер. Жакшы угуучу болуш үчүн биздин психологдордун изилдөөсүндө сүйлөшүү бул эң негизги нерсе болуп эсептелинет. Жумуштан келгенде же болбосо бир күндө кандайдыр бир 10-20 мөөнөттү эки жубайдын ортосунда сүйлөшүүлөр болуш керек. Алар кандай? Мисалы, бир күндө кандай өткөрдү, иште кандай жаңылыктар болду, маанайы кандай, эки жубайдын ортосундагы жеке сүйлөшүүлөр. Андан сырткары жумшак эмоцияны кабыл алыңыз. Бул эмоциянын биз оң жактарын алышыбыз керек. Оң жактары дегенде бул нерсеге эмнелер кирет? Кубануу, сүйүнүү, ошол эмоцияны, мисалы каттуу эмоциянын артында жумшак эмоция болуш керек. Жолдошуңуз келгенде, же болбосо жубайыңыз келгенде, тосуп алганда, сиз мүмкүн болушунча маанайыңызды жакшы кылып тосуп алууга аракет кылыңыз. Биз бул жерге дагы романтиканы кошуп кетишибиз керек. Романтика дегенде биздин алгачкы сүйүүлөрүбүзгө жана мамилелерибизге кайтабыз. Бул кандай болот? Мисалы, эң эле жөнөкөй нерседен баштайлы. Бул эч кандай себепсиз эле жубайыңызга гүл тартуулаңыз. Мына, ошол сиздин гүл тартуулаганыңыз деле канчалык деңгээлде жубайыңыздын маанайын көтөрөт. Андан сырткары жубайлар бири-бирине сүйүү катын арнаңыздар. Сүйүү каты кандай болот? Кааласаңыздар, кандайдыр бир баракка жазып, чөнтөгүнө салып коюңуздар, же болбосо көрүнө турган жерге коюңуздар. Же болбосо азыр бизде гаджеттер, телефондор, уюлдук телефондор колдонуп жатат. SMS жазыңыз. Мына караңыздар. Эгерде, мисалы, жубайыңызга жакшы сөз арноо менен, жакшы маанай тартуулоо менен, өзүңүздүн сүйүүңүздү билдирүү менен жубайыңыздын бир күндүк маанайын көтөрүңкү алып жүрөсүздөр. Андан сырткары биз комплимент айтууга, жолдошуңузга, же болбосо жубайыңызга бүгүн сен кандай татынакайсың, бүгүн сен кандай сулуусуң деген ушундай бир жакшынакай сөздөрдөн баштаңыздар. Ушул сөздөр деле жубайыңыздын маанайын көтөргөнгө абдан чоң өбөлгө түзөт. Мына ушуга окшогон ыкмаларды колдонсоңуздар, сиздер үй бүлөнүн кандайдыр бир сырын, же болбосо бактылуулуктун ачкычын, же болбосо бул социалдык статусту, үй бүлөлүк статусту кармоонун
туура жолдорун карманасыздар. Мына бүгүн үй бүлөлүк бактылуулуктун сырынын кандайдыр бир кичинекей бөлүгүн гана ыкмаларын сиздерге айтып кеттим. Саламатта калыңыздар.